Мына бүгүнкү күндө саясатына ким жооп берет? Буга ГКПН жооп берет. Функциялары бар, контролдоочу. Муну ГАОС экологический экспертизасын жүргүзгөн. Охрана недерди экетек инспекция алып кеткен. Ошо эки организация контролдоону кандай жүргүзүп атат бүгүнкү күндө? Мына бизге маалымат берет комитетке. Текшерүү болуп тур. 1600 жол экетек инспекцияда. Ошо текшерүүнүн жыйынтыгы менен түшүргөн акчасы штраф менен өздөрүнүн командировкасына жетпейт. Бул эмне деген сөздү билдирет? Бул ошолор менен чогуу сүйлөшүп, ишти жаап келүү деп түшүнөбүз. Бүгүнкү күндө анализ жок. Экологияга бөлүнүп аткан акчалар, ГАОСтогу акчалар кандайча жол менен чыгып атат, кандай аткарылып атат? Рекультивацияга бүгүн сакталып турган 2,5 миллиард бар деп атат. Ал кандайча колдонулат? Жана башаламанттар каяктан келип атат? Сооронбай Шарипович. Бул каренниктерден келген жок. Каренниктерди текшерип алса болот. Жанакы жериге окшогон, чаратка окшогон, иштан берди. Мунун баары чачылма алтындардан келип атат. Росуп деген бар. Мамлекетке бир тыйын пайдасы жок. Проммашиналарды коюп алып, экскаваторду алып барып алып, чоң кен байлыгын каскандай алтындар чайкап атат. Ошол эле учурда ошодо жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү алардын берген тыйына сатылып, көзүн жуумуп отурушат. Бул бизге жаңылык эмес, баарыбыз билебиз. Мына 41 чачылма алтынга лицензия берилсе, 31 каренникте жүрөт. Мунун көпчүлүгү чаткалда. Мунун баарына токтоло берсем, мен убакытты көп алам. Сооронбай Шарипович, бир кабыл алсаңыз, сизге да бир маалымат берем кагаз жүзүндө. Андан тышкары, мына бүгүнкү күндө мамлекеттик үлүшү бар компания кайсы? Бизде. Бир Кыргыз алтын. Кумтөрдө биздин үлүшүбүз бар. Алтын кенде бар. Солтон Сарыда бар. Макмалда бар. Жана башка кээ бир жерлерде бар. Ушул Кыргыз алтын өсүп кеттиби? Эч ким муну сурай элек. Мен коңгуроо кагып атып чарчап баратам. Чечим дагы бар. Мына макмал боюнча план коюлат. Планды жөн койбойт. Айына план бар. Ал деген ошол лабораториянын жыйынтыгы менен ушунча алтын өндүрүп алабыз деп берилет. А эмне үчүн 3 килограмм, 5 килограммга чейин кемип берилет? Бул уурдап атты деген нерсе. Макмал инвесторлор тартуу деп атабыз. Мен өзүм бардым. Капсула койдум, мени кээ бирөө жамандап жүрүшпөймүн, ачык айтайын. Мамлекетке келип атат, акчасын салып атат деп. Ошол эле учурда бут тосулар, ошол мамлекеттик кызматтагылар. Ошол жерде жүрдү айыл өкмөтү, каршы болуп. Бюджет 6 миллион экен, 120га чейин көтөрүлөт десе болбой. Райкеңештин спикери жүрдү, каршы болуп. Акырында өрттөп тынышты. Бүгүнкү күндө кимдер жоопко тартылды? Мазрабаш, экология эмне экенин түшүнбөгөн, чийки зат эмне экенин түшүнбөгөн, недер эмне экенин түшүнбөгөндөр жоопко тартылды. Уюштуруп акча тараткандар жылуу жерде отурушат. Жүргүлө анда ГКМнын балдары менен биз тайный иш жүргүзөлү. Четинен айтып берет. Кимдер кылганын, кимдер өрттөткөнүн. Кыргыз алтында отурушат, жетекчилери баш болуп. Мына бүгүн айтып атасыздар. Макмал чечилди деп. Да, конкурс болду. Жакшы бир компания утуп алды, жакшы условия берди. 30 күндүн ичинде жеңүүчүгө кол коюп беришке керек. Бүгүнгү чейин Кыргыз алтын жетекчилери кол койбостон кармалып турат. Бул эмнени алып келет? Дагы өздөрүнүн кыйыр көз караштары менен мен доказать этем муну. Анан айтып келатабыз. Көпчүлүк жерде Сооронбай Шарипович, центральный лабораторияны жандандырып иштетели деп атабыз. Эмне үчүн? Бир менчик лаборатория бүгүнкү күндө байыш керек. Өзүбүздө борбордук лаборатория бар. Буга чейин Эмил Кубатовичке чейин улан дулачы өзү акча таптык, муну жабдуулайбыз, иштетебиз деген, бирок бүгүнгө чейин эч кандай жыйынтык жок. Мына макмалдын кебетеси бул. Алтын кен боюнча айтып кетейин. Алтын кен биздин 40%
Алтынкенде 40% бар, Алтынкенде. Кыргыз алтынга карайт. Проект боюнча канча акчага салыныш керек эле, бүгүнкү күндө канча миллион ашыкча акча кетти? Бизге биз канча жолу сурап атабыз комитет. Бизге жооп жок. Кыргыз алтындан. Мынча миллион неге кетти? Эмне үчүн завышение болду? Эмне үчүн кошулду? Проект боюнча ал жерде ошол жерде иштетилип, эч качан концентрат таяққа бияққа барбастан алтын бөлүнүп чыкмак. Эч ким жоопкерчилигин алган жок. Мет жес чыгып калды деп бүгүнкү күндө концентратты ташып бөлүп атабыз. Ошол эле рудаларды айтсак, мына биздин демилгечилер топтор, депутаттар алып чыккан. Бирок биз таможня союзга киргенибизге байланыштуу рудаларды алып чыкканга, Казакстандан барып балкачтан иштетип келгенге запрет кое албайт экенбиз Сооронбай. Ошон үчүн биз өкмөт менен сүйлөшкөнбүз, чогуу иштеп чыгалы. 20-жылга чейин биз доходный частты көбөйтүп, чыкпагыдай кылып берели деп. Буга руда ташып аткан компанияларда макул болуп, мен тегерек стол өткөзгөм. Айырда суроо жооптор болгон. Алар баары макул. 20-жылы биз куруп бүтөлү деп, мына Вертекс жамгыр куруп атат бүгүнкү күндө. Бул жакшы көрүнүш. Андан тышкары биз өзүбүз мына тоо кен байлыгы боюнча биз только союз маалындагы тастыкталган запаста турган же болсо разведка болгон гана месторожденияларды конкурска коюп же болсо аукциондон берип келатабыз. Эмне үчүн северный экспедиция, южный экспедицияны биз жандандырып иштебейбиз деп келе жатабыз. Өзүбүз бир нече тонна алтын запасын тап ГКЗга коюп, эмне үчүн өзүбүз сатпайбыз же өзүбүз аукцион кылбайбыз? Эмне үчүн мамлекет түшүрбөйбүз? Буга эч ким кызыктар эмес. Каяктан кызыктар болобуз? Эгерде кум-төрдө отурган советниктер ошол жерден айлык алып атса, өзү кыргыз алтында иштейт, вице-президент болуп иштейт, бирок кум-төрдөн да айлык алат. Бүгүнкү күндө вице-президент жумуштан кеткен, бирок айлыгын кум-төрдөн алып атат. Мен айтып атып тажадым. Ошол эле кыргыз алтын жетекчиси правлениеде отурат, кум-төрдө айлык алып атат. Ал айта алабы кум-төр жөнүндө? Ошол эле Алтынкенде зам отурат, айлык алып атат. Бул эмне? Законный взятка алуу. Муну токтотушубуз керек да. Айтып атып тажадык. Көп маселелер бар. Чечилбеген көп маселе бар. Ошол мынакей Макмалдагы өрттөнгөн завод боюнча. Жөн эле өрттөп кошту. Ошону түшүндүрүү иштерин алып барганда, козутпай, кыйын болуп бараткан чейин алып барганда, бул маселе болмок эмес. Ошол жердеги аким, ошол жердеги айыл өкмөттөрү, кыргыз алтын жетекчилери убагында барганда, бул маселе чыкмак эмес. Эми андан тышкары жерлерде биз айтып атпайлыбы, ызычуулар көп болуп атат. Ызычууну ким кылып атат? Дагы эле провокаторлор бар жерде, Сооронбай Шарипович. Өзүңүз билесиз. Провокация бар. Бир компанияны көрө албагандар бар, алдырып ийгендер бар, соттошкондор бар. Земельный кодексте жазылып калган, учесть мнение местных населений деп. Жергиликтүү калктын мнениясын угуп койгула деп. Калганын бүттен жергиликтүү аким менен айыл өкмөттөрү жана рай кеңеш менен айыл кеңештери чечет. Алар иштешкен жок бүгүнкү күндө. Иштешкен жок. Айырда дагы мындай терең карап көрсөк, бир көптөгөн нерселер бар. Мына кийинки убакта кыргыз алтын жетекчиси мен ушу Дастан Сарыкуловдун убагында жанакы чачылма алтындар текшерүү боюнча замокко жапчы да, жана пром машинаны. Анан комиссионна барып ашчы. Ушундай кылып чыгашканда, бүгүнкү күндө жок. Кореннойдон дагы жакшы иштеп атышат кээ бир жерлерде. Күнүнө 1 килограмм алтын чайкаган жерлер бар. Бирок мамлекетке бир тыйын түшкөн жок. Мына ушуга көңүл бурушубуз керек.